Көчмөндүк бул кыргыз элинин тарыхы, ал эми музейлер ошол тарыхты тастыктап турат. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн биринчи бөлүгү музейлер туурасында маек болмокчу, ал эми экинчи бөлүгүндө Манас панорамасы тууралуу көрсөтүүбүздү сунуштайбыз. Студиябызда мейманыбыз бар, тааныштырып өтөйүн. Аида Алымова, Ысык Көл облусундагы Чоң Саройдо жайгашкан Курманжан Датка атындагы көчмөн цивилизация борборунун директору, тарых илиминин кандидаты. Саламатсызбы Аидачы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Саякатчылардын көпчүлүгү музейлерге киришет да. Ал эми сиздердин көчмөндөр борборуна келип жаткан туристтердин таасирленүүсү кандай? Биздин музей дагы ошол көчмөндөргө абдан тыкыз байланыштуу. Биздин тарыхыбыз 2016 жылдан бери башталган. Ошол жылы мен ошол музейге директор болуп дайындалып, конкурс негизинде. Анан эң биринчи көргөзмөбүз 2017 жылы июль айында ачылган болчу. Ошондон бери биз дагы ошо туристтерди тартып алууга, анан ошо көчмөн маданиятын даңазалоо, сактоого жана ошо көчмөндөрдүн оюндарына мындай тыкыз байланышып, чогуу иштешип келатабыз. Биздин музей азыр ушу Кыргызстандагы бир алгачкы музейлерден бири деп айтсам жаңылбайт болушум керек. Анткени биз деген ушу жаңы заманбап технологияларды, жаңы заманбап көргөзмөлөрдү даярдап, ай сайын жылда жаңыртып, элдерди өзгө тартып алып, анан биз турист дегенде чет өлкөлүктөрдү эле ойлойбуз да. Биз болсок мындай ички туристтер бар, тышкы туристтер бар дегендей, ошо жергиликтүү элдер менен, жергиликтүү биздин жакын ошо көлдө, Кыргызстанда жашаган көрүүчүлөргө да кызыктуу болуш үчүн көп аракет кылып иштеп келатабыз. Рахмат. Сиз ошол музейлер комитетинин дагы, эл аралык музейлер комитетинде да иш алып барат экенсиз. Быйылкы жылда кандай иш-чаралар планыңыздарда бар? Ошо былтыркы жылдан баштап биздин ушундай музейлик коомчулугубузда жаңы шайлоо болуп, ошо 22 кирет, ошо мүчө болот. Анан ошо мүчөлөрдүн негизинде ушундай жаңы шайланып, жаңы состав түзүлгөн болчу. Былтыркы жылдан бери биз да бир көп иштер жасап атабыз. Бул ошол ИКОМ деп коебуз, Международный совет музеев. Ошонун мүчөлөрүн көбөйтүүгө аракет кылдык. Ошо мурун 12 киши эле, азыр 20-дан аштык. Биринчиден, экинчиден болсо, былтыр болсо чоң генеральный конференция болду Киотодо, Японияга. Ага дагы атайын чакырылып барып келдим. Ошо борбордук Азиядан жалгыз эле мен барыптырмын. Бул да абдан көп каражат талап кылат, убакыт, көп иштеш керек, доклад даярдаш керек. Ошонун баарын негизинде ошо иш сапарга барып келдим. Абдан кызыктуу жана пайдалуу болду. Эми ошол жерден көргөн ыкмаларыбызды, ошол жерден көргөн билимдерибизди ошо биздин музейлерге тартуулап, биздин музейлерге киргизип, ошо колдонгонго аракет кылып атабыз. Анан быйыл көп пландарыбыз бар болчу. Чоң бир республикалык музейлердин кызматкерлерине арналган чоң семинар болмок, долбоорлор болмок. Ошо карантинге азыркы кырдаалга байланыштуу алардын баары токтоп турат. Бирок мен ойлойм, ошол биздин иштерибиздин баары тең аткарылат. Анан былтыр дагы чоң семинар өткөзүлдү, республикалык деңгээлде өткөзүлдү. Сулайман-тоонун 70 жылдык мааракесине арналып, ошо биз дагы ИКОМдон салымын кошуп, аякта да доклад менен музей кызматкерлеринин баарыбыз чогулуп, ошол жерде дагы ошо ИКОМ жөнүндө сүйлөшүүлөр болду. Ошондой чоң эл аралык дүйнө жүзүнө белгилүү ушундай музейдин ишин алдыга түрткөн ИКОМ уюму көп музейлерге жардам берет. Анан биз дагы көп жылдан бери мындай ошол мүмкүнчүлүктү жакшы пайдаланбай келатканбыз да. Анан былтыр ошо долбоор жазганбыз. Быйылкы жылдын темасы, ар бир жылда жаңы тема сунушталат да. Быйылкы тема музей баардыгы үчүн ар түрдүүлүк жана инклюзия деген тема тандалган болчу. Анан биз ошо биздин музейлер инклюзия аймагы көп өздөштүрө элекпиз да. Ошон үчүн инклюзияларды жана ошо музейлердин ичинде ар түрдүүлүктү көрсөтүп, баардыгы үчүн ылайыкташтырылган жанакындай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болот, мындай башкача балдар болот. Ошол балдарга дагы ошондой инвалид деп коебуз.
ошондой кишилерге дагы музейдин ичиндеги көргөзмөлөр ылайыкташтырып, аларга түшүнүктүү болуп, биз да аларды мындай чакырып көрсөткөнгө даяр болушубуз керек да. Ошондой проекттер даярдалып атат. Анан мен ойлоп атам, ошонун баары тең ишке ашып, музейлер ошондой долбоорлорду аткарылса, инклюзияны да колдонсо жакшы болот эле. Анан быйыл дагы ошо карантинге байланыштуу дагы эле биздин музейлер жаңы заманбап ошо интернет технологияларды, жанакындай жаңы коммуникацияларды пайдаланышып, ошол видеолор тартып, абдан кызыктуу бир мындай маалыматты кыскача роликтер даярдап, ошо өзлөрүнүн социалдык баракчаларына тартуулап көрсөтүп атат. Бул да абдан жакшы көрүнүш болуп атат. Ошо кырдаал болбогондо балким биз ошо интернетти дагы эле толук пайдаланбайт элек. Анан бул бизди мындай аябай тездетти да. Ошо отура бербестен бизден интернетке да чыгышыбыз керек, биздин элдерге таанытышыбыз керек, көрсөтүшүбүз керек, биз эмне кылып атабыз деп. Ошон үчүн бүт республикалык, айылдагы, райондук да музейлер, региондогу музейлер дагы ушул ишти абдан жакшы алып барып атышат. Ушул менин байкоом боюнча ушул да биздин жакшы мындай жетишкендигибиз болуп атат да акыркы күндөрү. Бүгүнкү күндө музей кызматкерлерин кандай дайындап атышат? Ушуга курстарды дайындаса, ушул музей кызматкерлери үчүн атайын курстар ачылса кандай болот эле? Абдан жакшы болмок, анткени атайын музейлик кызматкер даярдаган азыр Кыргызстанда вуз жок. Тарых факультеттеринде атайын бир мындай модульный программа бар, музеология деген. Ошо музеологияда эле мындай кыскача бир маалымат берип, андан тышкары дагы биз окуп атканда музейлик практика бар болчу. Сөзсүз экинчи курстан кийин биз бир айга жетпей ошо музейлерди көрүп, музейдин ичи менен таанышып, анан ошондо ошо студенттер музейдин ичине жактыргандар кийин ошо музейдин кызматкерлери болуп калды да. Азыр болсо ошо музейлер мындай жакшы өнүкпөй атат, артка кетип атат деген көп суроолор болуп атпайбы, сөздөр болуп атат. Ошону мен айтып кетет элем. Анткени биз атайын ошо музейлик кызматкерлер даярдабайбыз. Анан азыр музейде иштеп аткандар көбүнчө бул тарых же филология факультетин бүткөн адистер. Бирок музейде эле бир өзүнчө чоң илим. Бул музейди жакшы алдына алып, жылдырып жана өнүктүрүүгө багы жол салыш үчүн жакшы билимдер болуш керек, атайын ошо музеология тармагында. Ушул жерден кошумча айта кетейинчи, ушу музейдин орду канчалык болуш керек дегиле мамлекет үчүнчү? Өзүңүз эң башында туура айтып кеттиңиз. Эң биринчи биздин конокторубуздун баары сөзсүз музейге барат. Эң биринчи ошо музей бул визитная карточка деген бир аябай жакшы эме бар, сөз бар. Ошо биз дагы чет өлкөгө барганда эң биринчи сөз музейге барабыз да. Музейде ошо элдин тарыхын, маданиятын, өзгөчөлүгүн ошо музейден толук кандуу көрсөк болот. Кыскача мөөнөттө ошо бир экскурсиянын негизинде эле ошо бул ушундай эл турбайбы, ушундай маданияты бар турбайбы, ушундай аябай белгилүү бир мындай эстеликтери бар турбайбы деп, андан кийин ошо мамлекеттик иш сапарды улантабыз да. Ошондуктан музей бул абдан чоң маанилүү коомчулукта, мамлекетте көз караш болуш керек. Анткени музейлердин деңгээли ошо мамлекет, өкмөт музейге кандай мамиле кылса, бул анда ошо тарыхына, маданиятына ошондой мамиле кылат деп ошону билдирет да.
ошондуктан музейлерибиз жакшы болсо, жакшы бир мындай деңгээлге жеткизсек, азыркы жакшы заманбап көргөзмөлөрдү, технологияларды, имараттары жакшы болсо, алда бир мындай тартып, анан ошо көрүүчүлөргө келгендерге дагы була тарыхын сыйлайт экен. Ушундай бай тарыхы бар экен, ушундай кызыктуу маданияты бар экен деп, элдер да бизге мындай башкача көз караш менен карайт болуш керек. Ошон үчүн музей бул биздин тарыхыбыз, мурасыбыз, маданиятыбыз, бул биздин дагы келечегибиз. Анткени ошо музейдин ичинде балдарды тарбиялап, балдарга жаңы билим берип, жанакындай патриотизм деген сөз мындай азыр эметпей атпайбы, көп жакшы маанисин жоготуп атат да. Бирок ошо музей аркылуу, музей иштери менен балдарыбызды ошо өзүбүздүн жерибизди, өлкөбүздү, тарыхыбызды сүйүп, изилдеп таанышканга да жакшы мындай шарт түзүп берет да. Рахмат Айдай. Анда эмесе азыр ошо сиздердин тарых музейи туурасында даярдалган материал бар экен, видео материал, ошону көрүп алып, андан ары маегибизди улантабыз. Чи эзелтеден эле Борбордук Азияда кеңири пайдаланылып келген. Көчмөндөр андан боз үйдүн ички жасалгасын ажарын ачкан кооздук үчүн, экинчи жагынан жылуулукту сактоо максатында керегени сыртынан каалап колдонушкан. Андан торчолуп чыны кап да токулган. Чи кургаган сайын чыйралып турган. Ошондуктан шыпыргы да жасашкан. Шырдак, ала кийиз жасоодо кийизди уютуп ыйлөө үчүн да кеңири пайдаланылат. Чи чырмап, току кыргыз элинин байыртадан сакталып келе жаткан көркөм колдонмо жасалга өнөрүнүн салттуу бир түрү катары эсептелет. Элдин турмушунда кеңири пайдаланылган буюмдарды жасоо максатында чийди көзүндө бышкан кезинде ыгы менен белге салынып тартылып сууруп алышып, сырткы кабыгынан тазалашкан. Бул акталган чий деп аталат. Анын баш аягын тегиздеп кыркышкан соң мээлүүн жерге кургатышкан. Ал өзү эле бекем болот. Ал эми аны абдан чыйратылып, ийрилген жүн жип менен бирден талдап чырмагандан кийин ого бетер бышык болуп калган жана бул буюмду өтө узак убакыт урунушкан. Чи чырмап, согуунун байыркы ыкмасы бүгүнкү күнгө чейин деле өзгөрбөстөн сакталып келе жатат. Чи согуу үчүн аралыгы 1,5 метрдей жерге 2 мамыча орнотулуп, үстүнө бир нече жерде муунакталган туура жыгач бекитилет. Чыратылып даярдалган жана 2 сүйрүү ташка түйдөктөлгөн жип туура жыгачка арта салынып колдонулат. Ар бир муунак бекитилген жиптин жылышып кетпесин камсыз кылган. Чырмалган чи коош же ак жиптин ортосуна коюлгандан кийин оң жагына таш байланган жиби сол жагы оңго аркы терке өткөрүлөт. Чи бир сире жип менен оролуп бүткөндөн кийин анын катарына кийинки чийдилер коюлуп, жип менен бекитилет. Мынакей материалды да көрүп алдык. Эми Айдайым, ушул коңшу өлкөлөрдө негизинен туристика баягы эң биринчи киргизе турган бул ушу музейлер деп айтылат да. Анан жаңы эле өзүңүз айтып өткөндөй, ушу оңдоп түздөө, жылдан жылга кызыктыруу иштери жүрүп турат да. Анан биздин болсо эң негизги болгон быйыл тарых музейибиз жабык турат. Буга сиздин оюңуз? Бул абдан өкүнүчтүү. Анткени эң чоң, эң мындай көргөзмөлөр дагы жакшы оңдолду ал музейде. Эң чоң музейлик фонд ошол тарых музейинде сакталып атат. Биздин абдан баалуу буюмдарыбыз, мындай башка элдерде жок нерселерди ошо тарых музейден алып көрсөк болот да. Ошо мен айтып кетет элем, ошол музей дагы ар кайсы бир себептер менен ачылбай атат. Музей ачылганда абдан жакшы болмок. А мен ойлойм, ушу тарых музейибиз ачылса, бир биздин маданий турмушубузда абдан чоң бир мындай жаңылык болот да. Сенсация болушу мүмкүн. Анткени биздин тарыхыбызды ошол адистер жакшы даярдап көрсөтүп атат. Мындай жаңы көз караш менен ошо музейди көрүп, барып, таанышып, мындай жөн эле көрүүчүлөргө эмес, биз музейлик кызматкерлерге да абдан кызыктуу. Биз аябай күтүп атабыз ачылышын. Ошон бизде чоң майрам болот болуш керек деп ишенем. Дүйнөдө эң көп көрүлгөн, баягы кызыктыруу жараткан бул панорама музейлер экен да. Анан бизде да ушу Манас панорама музейи ачылса деген иш-чаралар, иштер жүрүп жатыптыр. Ушул туурасында бизде панорама музейи ачылса кандай болот эле? Абдан жакшы болот. Музейлер көп болбойт. Азыр биз дүйнө жүзүндө карасак, бул музейлик бум болуп атат.
мындай тарыхый музейлер, этнография, археологиялык музейден тышкары дагы мындай жеке менчик музейлер ачылып атат, галереялар ачылып атат. Биз багы көп музейлик өзүбүздүн коллегалар менен баарлашып турабыз. Ошолор мындай жөнөкөй эле бир буюмдуу музейин ачып коюп, ал да абдан ийгиликтүү ишин алып барып атат. Ошон үчүн бизге Кыргызстанга, Кыргызстандын тарыхын көрсөткөнгө жакшы көп музейлер ачылса абдан жакшы болот. Манас бул өзүнчө бир чоң тема. Манас панорамасын айтып атасыз да. Бир эле сураныч ошол панораманы абдан мындай сапаттуу, жакшы адистер менен, жакшы дизайнерлер менен, тарыхчылар менен биргелешип, концепцияны жакшы иштеп чыгып, анан ошондой бир кызыктуу, азыркы жаңы мындай иммерсивный музей деген технологиялар бар, жанакындай дополненная реальность деген бар. Мурунку панорама, диорама дегендер көп эле Россия музейлерин барып, Севастопольская, Бородинская панорама дегендер абдан көп болчу да. Бирок азыркы заманга ылайык бул деген информационный технологияларды пайдаланышыбыз керек. Жаңы жанакындай мультимедиа технологиялар абдан сонун болуп атат. Японияга барып келгенде да иммерсивный музей деген бар экен, ошончалык мындай бир эмоцияга мындай таасир эткен музейлер экен да. Мен ойлойм, ошо Манасты ачып аткандан кийин ошондой жаңы технологияларды, кымбат мындай оборудование, жабдыктарды колдонуп, пайдаланып ачсак абдан сонун болмок. Эми ошол жана жеке менчик музейлер деп айтып кетпедиңизби өзүңүз? Ошол туурасында айтсаңыз, кандай кеңеш берет элеңиз ошо жеке менчик музей ачып алгандарга? Мисалы, ошол бир белгилүү биздин инсаныбыз болсо, Кыргыз элинки, ал менин атам болгон, ал биздин апабыз болгон деп ошол буюм тайындарын үйгө коюп алып, андан ашык бербейт да, чектелбейт. Ошолорго кандай кеңеш айтасыз? Эми мен азыр айтып кетпедимби, музей алып баруу жана музей ачып анан иштетүү абдан оор. Бул чоң илимий иш. Бунда азыр мындай элдерди кызыктырыш үчүн абдан көп иш кылыш керек. Анткени мынакей көрүп атасыңыз, виртуальный музейлер бар, онлайн экскурсиялар бар. Ошолорго биз конкурент болушубуз керек да. Анткени элдер айтат да, мен жака барып, убактымды коротуп, акчамды коротуп, анан ошо кандай музей көрөм? Ошол мени канааттандырабы же жокпу деген ошондой суроолор болот да. Ошондуктан ошо музей ачып атканда ошонун баарын ойлонуп, карап, башка элдердин тажрыйбасын көрүп туруп, анан жакшы тажрыйбаны, жакшы бир мындай жагын алып туруп, ошону пайдаланыш керек негизги. Экинчиден болсо, биздин байкообуз боюнча жөн эле музей, жөн эле көргөзмө бул азыр аздык кылат. Сөзсүз интерактив болуш керек. Сөзсүз бир мастер-класс болуш керек. Биздин ошо музейдин өзүнүн тажрыйбасын айтып кетели. Элдер келип эле көрүп, анан мындай чыгып кетип, жакшы музей экен деп кетишчү, мындай кээрлерине жагып, жакпай, мындай бир толбойт да алардын эмесичи, мындай көңүлү. Ошондуктан биз былтыркы жылдан баштап мастер-класстарды өткөзүп баштадык. Чий, курак, ошо кыргыздардын каада салтын көрсөтүп, кийинип, аларды да ошентип кийинтип, анан бир фото зонабыз бар, ошого отургузуп, боздун ичине тарткандан баштап элдердин кызыгуусу көбөйдү да. Анткени ошо элдерге мындай эме керек экен да, эки жактан. Биз аларга айтып берип, алар да ошого катышып, кармалап, көрүп, ошондон кийин абдан кызыктуу болот экен да. Ошон үчүн азыр жаңы ачылган музейлерде ошондой ыкмаларды толук пайдаланыш керек да. Курак айрыкча көчмөн элдеринин кол өнөрчүлүк өнөрүнүн эң байыркы жана көркөм түрлөрүнүн бири. Учурда кураштыруу ыкмасы кол өнөрчүлүктүн кеңири тараган өзгөчө түрү катары эсептелет. Ушул себептен улам эл ичинде эзелтеден сакталып келе жаткан курак буюмдарга кызыгуу жаралууда. Курактарды байыртадан эле касиеттүү буюм катары аздектешип, ал канчалык көп майда тилкелерден куралса, анын ээсинин ошончолук көп балалуу болушуна, мал жандын байлыгынын көбөйүшүнө таасир этет деген ишеним болгон. Азыркы учурда курактагы байыртадан сакталып келе жаткан салттуулук жаңыча жасалгалар менен коштолуп, курак буюмдар чеберчилигинин кооз жасалга түрүнө айланды. Ошондуктан салттуулукту аздектеген бүгүнкү күндүн ууздары үчүн эзелтеден бери сакталып келе жаткан көп кырдуу куракчылык өнөрдүн ыкмаларын пайдалануу менен ажайып буюмдарды жаратууга толук мүмкүнчүлүктөр бар. Кыргызстандагы баалуу буюмдарыбыздын көпчүлүгү сыртка сатылып кеткен экен да? Бир 2 жыл мурун болуш керек. ЮНЕСКО менен ошо жөнүндө тема чоң бир семинар болгон. Орус тилинде болгон болчу, оборот культурных ценностей деген.
ошондо деген жакшы бир адис келип эксперт тастыктаганда культурный ценности бул ошо баалуулуктар, музейдин баалуулуктары же болбосо мындай илгерки археологиялык казуулардан табылган буюмдар бул дүйнө жүзүндө 3-чү орунду ээлейт экен. Анткени бул абдан чоң акча жана абдан көп кызыктыруучулар бар экен. Жана ошону менен баягы колдонуп акча жасагандар абдан көп бир мындай жолдору бар экен. Ошондуктан музейлик буюмдар жоголуу жана ошолорду бир мындай подмена кылуу бул көп эле музейлерге таандык. Баягы Эрмитажда көп мындай ушундай окуялар болгон болчу. Жанакындай чоң ири дүйнөлүк музейлерде да ушундай кээде ушундай бир окуялар болуп калат да. Же урдалды, же болбосо мындай бузулуп анан аны реставрация убагында мындай алмаштырылды деген. Бул абдан мындай өкүнүчтүү көрүнүч. Анткени сөзсүз албетте аягында бул табылат, бул буюмчу. Бул деген чоң музейлик каталогдор бар. Ошонун ичине кирилгенден кийин бул канча жыл болсо дагы изилденип, табылып, анан кайра музейлерге берилиш керек. Анан ошо ойлойм да, музейлердин айлык маянасы абдан аз да. Анан ошо аларга берилип сактоочу буюмдардын баалуулугу абдан чоң, бийик да. Анан ошол кичине эме болуп атат да, баланс болбой атат да. Ошон үчүн мынакей жакында эле музейлердин айлык маянасын көбөйттү. Биз абдан кубанычтабыз. Бирок дагы эле ошол музейлик буюмдардын баасы чоң болгондуктан ошо мындай көзөмөлдөө же жанакындай видео наблюдение деп коет, ошонун баары тең жакшы бийик деңгээлде болуш керек. Аны баары тең абдан жакшы иштеш керек. Ошондо ошондой окуялар болбойт болуш керек. Анан ИКОМду айтып кеттик. Ошо ИКОМдун өзүнчө бир кодекс музейной этики деген бар. Ошондо абдан жакшы жазылган. Музейде иштеген кызматкерлер өзүн кандай алып барыш керек, ошондой алып сатуу бир мындай эмелерде такыр катышпаш керек. Анан жоголгондо да кандай иш-чара көрүш керек, кандай жоопкерчилик тартат, ошонун баары айтылган. Анан мен айтып кетет элем, ошо музейге жаңы иштеп келгендердин баары ошо кодекс музейной этики абдан жакшы окуп, жакшы таанышып, анан ошо музейлерде иштешсе депчи. Ал англис тилинде, француз жана испан тилинде жазылган, орус тилине которулгонбуз. Эми азыр болсо ошо орус тилден атайын кыргыз тилине которуп, ошо биздин региондук музейлерге таратып бергенге даярданып атабыз. Ал да бир чоң семинардын алкагында ошол кодекс музейной этики тааныштырып, түшүндүрүп, анан ошо ар бир музейге беребиз деп даярданып атабыз. Көчмөндөр борборунда кандай жаңылыктарды жасоо аракеттери бар? Эгерде көп сумма бере турган спонсор табылса, сиз кандай жаңылыктар жасайт элеңиз? Бизге демөөрчүлөр, жанакындай меценат дегендер керек да. Анткени жакшы баалуу буюмдар келет, ошо көчмөн маданиятына таандык. Жакшы бир мындай саймалар келип атат, археологиялык казуулардын негизинде да бир жакшы экспонаттар бизге сунушталат, бирок бизде акча болбогондуктан көп бирдемелерди албай калып атабыз да. Анан сиз айтпайсызбы, көчмөндөр оюндар болгондо биз жылда катышабыз. Мынакей 16-жылга катыштык, 18-жылы боз үйүздү коюп биз да катыштык. Анан дагы эле ошондой көчмөн маданиятында болгон иш-чаралардын баарына катышабыз. Анан бизге эң жакшы бир мындай жардам керек, бул бизге үлгүлүү болгон боз үй керек эле. Ошо боз үйдү ичиндеги жасалгасы менен көчмөндөр маданиятына сурап атабыз, кайрылып атабыз. Ошондой боз үйүбүз болгондо биз бүт ошо кызматкерлерибиз барып, ошо катышып, анан ошол жерде биз өзүбүздүн билген маалыматыбызды берип, каада салттарды көрсөтүп, ошол жерге да чакан да көчмөн көргөзмө кылып, катышканга биз даярбыз. Жана сиз айтып өтпөдүңүзбү, быйыл музей кызматкерлеринин айлык акысы жогорулады депчи, 80% жогорулаптыр. Ал эми башка чет өлкөлөрдө 5 миллиондон ашык адамдар, 5 миллиондон ашык киреше каражатында ушу жалаң гана музейлер, тарыхый музейлер, кызыктыруучу музейлер менен таап турушат экен да. Биз дагы кандай кызыктырып тартсак болот? Кандай багыттарда иш алып барасыз ушул? Туризм менен музей абдан байланыштуу дедикпи. Биз багы коллегалар менен сүйлөшкөндө ошо багы Санкт-Петербург же болбосо Париж,
ошондо деген ошо туристтерге чакырып ошол жерге мындай көп күн ошол жерге түнөтүп жана кафе ресторандарына барып мейманкаларына жашап ошондой эметкен бул ушу музейлер ошондой шарт түзүп берет экен да. Анткени Лувр, Эрмитаж деген чоң ири музейлерде кишилер атайын барып анан ошо музейди көрүш үчүн бир канча күн жашап анан ошол жерде жанагындай сувенирный буюмдар болот, ошо сувенирлерди сатып алышат экен. Ошо тегеректеги да майда музейлер бар. Аларга да киришип, алардын да баягы кирүүчү акысын төлөп, жанында ушундай этно кафелери болот экен, ресторандары болот экен. Ошолордун баары ошо музейдин арткасы менен өнүгөт экен да. Ошон үчүн биз дагы өзгөчө региондогу музейлер ошондой жакшы, кызыктуу бир теманы тандап алып, анан ошонун жанында ошо туристтик жакшы инфраструктураны түзүп даярдап алсак, бул дагы туризмди өнүктүрүү жана ошо жергиликтүү адамдарга жаңы иш орундар пайда болот эле. Ошол жердин тарыхын билгенден кийин ал адамда азыр блогерлер бар. Ошо билесиңер, экинчи көчмөн оюндарында блогерлер келип, ушунда абдан жакшы бир реклама алгандыктан, үчүнчү оюндарга абдан андан да көп киши келип атат. Ошон үчүн бүт тармактардын мындай камтып иштешибиз керек да. Жанакындай мастер-класс кылышыбыз керек, инфраструктурасы оңолуп түзөлүп даярдалыш керек. Интернет аркылуу жакшы маалымат берилиш керек. Анан ошонун баары эгерде мындай биригип, бир максатта, бир мындай иш аракетин кылса, ошондо музейлерде ошо жергиликтүү элдердин жашоо сапатын көтөргөнгө, жогорулатууга абдан жакшы салым кошот. Рахмат. Сиз айдайым айтсаңыз, тарых илимдеринин кандидаты катары деги эле изилдөөлөргө кандай карайсыз? Мен өзүм ошо этнографмын, антропологмун. Менин изилдөөм ошо Курманжан Даткага да кичине байланыштуу, анткени 100 жыл мурун белгилүү саякатчы Карл Густав Маннергейм ошо Борбордук Азияны изилдеп, ошондо бир чоң бир мындай Great Game деп коет, ошонун алкагында өткөзүлгөн бир чоң экспедицияны башкарып келген. Ошол менин темамдын эң негизги изилдөө темасы болчу. Анан мурун деле кандидат болгонго чейин деле ошо музейде иштеп, дайыма айтып келем да, музей эң мындай тастыкталган, жакшы тарыхый туура маалымат бериш үчүн бул сөзсүз илим менен кошо иштеш керек. Академия наук бар. Андан башка да көп чоң окумуштууларыбыз бар. Ошо Кыргызстандын тарыхын, маданиятын изилдегенчи. Ошон үчүн музей ошондой мындай чыныгы жакшы тарыхый маалымат берсе, андан да жакшы болот, андан да кызыктуу болот, андан да элдер келип ошо музейде коюлгандыктан бул тема же болбосо ар кандай бир окуялар болгон, же ар кандай бир мындай көз караштар болгон, ошонун баары тарыхта абдан жакшы мындай чындыкка ылайык чагылдырып көрсөтүлүш керек да. Ошондо элдер келип, анда музейде көрсөтүлгөндөн кийин анда ушул туура турбайбы, ушундай болгон турбайбы деген ошондой маалымат алышыбыз керек да. Бирок ошону музейликтер көрсөтүш үчүн эң биринчиден ошо тарыхчылар менен такыс иштешибиз керек. Келип маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Кымбаттуу телегөрүүчүлөр, биздин ушун менен маек бөлүгүбүз аяктайт. Ал эми көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгүн Манас Панорама музейи туурасындагы көрсөтүүбүз улантмакчы.